Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Путин союздук мамлекетти Евразиядагы биримдиктин локомотиви деп атады. РФ президенти Владимир Путин Россия менен Беларусь элинин биригүүсүнө арналган салтанаттуу жыйындын катышуучуларына куттуктоосун жиберип, жалпы аракеттин аркасында союздук мамлекет Евразия мекендигиндеги интеграцияда локомотив болгонун атады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында кабарланган. Мурдараак Путин Беларусь лидери Александр Лукашенкога Россия менен Беларусь элдеринин биригүүсү боюнча куттуктоо жиберип, санкциялык басымдарга карабай, эки тарап эл аралык аренадагы кадамын натыйжалуу таштап жатканын айткан. Урматтуу достор, Россия менен Беларусь элдеринин биригүү майрамы менен чын дилимден куттуктайм. Бул майрам боордош элдин бузулбаган достук, маданий, руханий байланыштарынын, нарабалык баалуулуктарынын символу. Биздин жалпы аракетибизден улам союздук мамлекет Евразиялык мейкиндиктеги интеграциялык процесстерди локомотив болуп саналат деп айтылган телеграммада. Ал азыркы учурда Россия менен Беларустун жарандарына медицина, билим берүүдө, социалдык жактан жана пенсия менен камсыздоодо, жашаган жерин, ишин тандоодо, тең укуктуулук менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү түзүлгөнүн айткан. Анын айтымына караганда экономикалык жана илимий техникалык өнүгүү программалары пландалган жаатта ишке ашууда. Регион менен шаарлардын линиясы боюнча кооперация жана парламент аралык өз ара кызматташуу кеңейип жатат. Президент салтанаттуу жыйындын катышуучуларына жакшылыктарды жана ийгиликтерди каалаган. Булак Спутник Эри. Россиянын элчиси Беларуста өзөктүү курал кайда жайгашаарын айтты. Беларустагы өзөктүү курал союздук мамлекеттин батыш чек араларына жылдырылат деп билдирди Россиянын республикадагы элчиси Борис Кырызлов. Ал тактикалык өзөктүү куралдарды сактоочу жай 1-июлга чейин даярдаларын эске салды. Ал биздин союздук мамлекетибиздин батыш чек араларына жылдырылат жана биздин коопсуздугубузду камсыз кылуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет, деди элчи Беларустун CTV каналынын эфиринде. Бул Европадагы ызычууларга карабастан ишке ашат деп белгиледи АКШ. Италияда, Бельгияда, Голландияда, Германияда жана Туркияда америкалык ядролук куралдын жайгаштырылышын эске салып, биз союздук мамлекетибиздин коопсуздугун жогорулата турган чараларды көрүшүбүз керек, деди ал. Орусия менен Белоруссия биримдиктин аймагы болуп саналат жана АКШ өзөктүү куралын жайгаштырган өлкөлөрдүн аймагынан айырмаланып, мыйзамдаштырылган, деди Кырызлов. Анын айтымында АКШ өзөктүү куралын жайгаштырган өлкөлөрдү Вашингтон марионетка деп эсептесе, Москва менен Минскиде бирдиктүү мейкиндик бар. 25 мартта президент Владимир Путин Орусия Беларуста тактикалык өзөктүү куралын жайгаштырарын билдирген. Кошмо Штаттар аны жайгаштыруунун эч кандай белгилерин көрбөйт. Булак Назар Ньюс Кежи. Блинкен менен Лавров америкалык журналисттин камакка алынышын. Жекшемби күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров телефондо сүйлөштү. Мамлекеттик департаменттин маалыматына караганда сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Блинкен орус тарапты The Wall Street журнал басылмастан Москвада кармалган журналисти Эван Гершковичти тез арада бошотууну чакырды. Мамлекеттик катчы бул кырдаалга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, аны кабыл алыңыз деп атады деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Мындан тышкары Блинкен менен Лавров дипломатиялык миссияларга өз ишин аткарууга мүмкүндүк бере турган шарттарды түзүүнүн маанилүүлүгүн талкуулаганы белгиленди. Орусиянын тышкы иштер министрлиги да бул сүйлөшүү жөнүндө билдирүү таратып, Лавров Блинкенге орус бийлигинин чечимдерин сыйлоо керектигин эскерткенин билдирди. Вашингтондогу расмий адамдар менен батыш ЧМКларынын бул окуяга саясий түс берүү максатында ажиотаж жаратуусу жол берилгис экени белгиленди деп жазылган орус тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Сергей Лавров америкалык журналист далилдер менен колго түшкөнүн да белгилеген. 30 мартта Москвадагы Лефортово соту Эван Гершковичти 29 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган.
ФСБ журналисти АКШнын тапшырмасы менен аскердик өнөр жай комплексинин ишканаларынын бири тууралуу маалымат топтоп жүргөнүн билдирүүдө. Бирок расмий маалыматтарда алар кайсыл ишкана экени айтылган эмес. Бул берене боюнча 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Ак үй АКШнын жараны Эван Гершковичтин дарегин айтылган тыңчылык боюнча айыптоолорду четке кагууда. Булак Назар Ньюс кежи. Үйдү улам силкип, Камчаткадагы жер титирөөнүн видеосу тарады. Камчаткада катуу жер титирөө болду. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Дубалдардын шыбагы түшүп, кээ бир имараттардан жарака кеткени боюнча маалыматтар бар деди Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Камчатка крайы боюнча башкармалыгынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Юрий Карташев. Имараттарды изилдөө иштери уланып жатат. Сот тармакка тараган видеодон аймактагы ооруканалардын биринин дубалдарынан жарака кеткенин көрүүгө болот. Андагы жазууга караганда кадр шаардык балдар бейтапканасында тартылган. Катуу абдан катуу болду. Мурда мындай болгон эмес деп кадрдын сыртындагы адам айтып жатканын угууга болот. Аймактын губернатору Владимир Солудов көпчүлүк имараттардын шыбагы түшүп, плиталар кулаганын Telegram каналына жазды. Петропавловск-Камчатскийдеги имараттардын биринен бетондун сыныктары кулаган, бактыга жараша эч кимге тийген эмес деп айтылат маалыматта. Россия Илимдер Академиясынын геофизикалык кызматынын Камчаткадагы филиалынын маалыматы боюнча жер титирөөнүн магнитудасы 6,9 жеткен. Эпи борбору Петропавловск-Камчатскийден 48 чакырым алыстыкта жайгашкан, тереңдиги 99,5 чакырымга жетет. Булак Назар Ньюс кежи. Мексикада жубайлар аба шаарында тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Мексиканын Теотиухан шаарына жакын жерде аба шаарында учуп жаткан жубайлар тирүүлөй өрттөнүп кетишти. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Андагы маалыматка ылайык окуя туристтер арасында популярдуу болгон. Теотиухан археологиялык жайына болгон. Аба шаарынын ичинде 50 жаштагы эркек киши, 39 жаштагы жубайы жана 13 жаштагы кызы болгон. Кырсыктын кесепетинен жубайлар тирүүлөй өрттөнүп кетишкен. Ал эми алардын 13 жаштагы кызы аба шаарынан секирүүгө үлгүргөн. Ал 2 жана 3 даражадагы күйүк алып, колу сынып, бактыга жараша тирүү калган. Булак Супер кежи.